Саламатсыздарбы? Ааламдашуу алкагында өзгөчө акыркы мезгилдерде иштин баары, аракеттин баары интернетке кептелген кезде жалпы адамзатын китеп дүйнөсүнө кайтаруу алдыңкы бир миссиялардын бири болуп эсептелет. Мына ушул багытта Кыргыз Республикасы боюнча акыркы 4 жылдан бери окуучуларга жеткиликтүү китеп деген ураан астында жаңы китеп мекемеси ачылып, ишин жүргүзүп келет. Мына ушул багытта аларда кандай жаңы жаңылыктар бар? Кенен кеп куралы деп студиябызга Төлөгөн мырзаны чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Негизинен ушу көпчүлүк биздин көрөрмандардын баары эле биле бербесе керек. Бир аз токтолуп кетсеңиз, бул жаңы китеп мекемесинин миссиясы жөнүндө. Анан улантабыз да. Жаңы китеп мекемеси 2018-жылы 30 августта ачылган болчу. Бул жаңы китеп мекемеси бул билим берүү министрлигинин алдындагы мекеме болуп саналат. Бул негизги максат бул биз болсо китептерди жетишпеген китептерди толтуруу максатында ачылганбыз да. Негизги механизмдики биздин механизм болсо бул китептерди ижарага берүү. Ошол акчаны чогултуп, андан кийин кайра китеп алып берүү механизмин ишке ашырып, китептин ижара механизмин координация кылып турабыз да. Негизи эле мурдатан ошо өзүм деле окугам, билем башыман өткөн мектептерде окуу куралдары, китептери жетишпей алдыңкы бир көп көйгөйлөрдүн бири болуп келет да. Дайыма элечи. Анан могу сиздер ушул ишти алып баргандан бери, баштагандан бери ошол маселе жолуна коюлуп, китеп жетишип дегендей чечилдиби? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мисалы, ижара болсо бул 96-жылы кирген болчу. 2005-жылы ижараны токтоткон. Ижара берилбейт деп башталган болчу да. Андан кийин 2006-жылдан бери 2016-17 жылга чейин динамиканы карасак, жетишкен китептер азайып кетти. Аябай динамика ылдый түшүп кетти. Бул эмне себептен? Бир себеп бар, бул чоң каражат керек китептерин басып чыгаруу. Элестетиңиз, ар бир класста бир 10 китептен бар, 11-класска чейин бул болсо 110 китептин тегереги болот. Эми ар бир балага, мисалы, 1-ден 11-класска чейин 110 китеп кетет. Эгерде аны 1 миллион 400-кө көбөйтсө, бул болсо канчадаган миллиондогон китеп каражат китептерди басып чыгаруу жана китептерди жеткирип туруш керек. Мамлекет болсо азыркы учурда 120 миллион жылына бөлүп берет китепке. Бирок ал акча тилекке каршы жетпейт. Жыл сайын 120 миллион. 120 миллион. Эксперттердин саноосу менен жылына 600 миллион керек болуп атат. Ошонун көйгөйүн чечиш үчүн жаңы китеп мекемесин ачышкан болчу. Ал негизги максат бул болсо китепке берилген акчаны, ижарага берилген акчаны кайра китеп басып чыгаруу. Ал механизм кантип иштейт? Биринчиден, китептин өзүнүн жашоо саны бул 5 жыл. Бир китеп, окуу китеби чыккан, бул 5 жылга чейин саналган. Эскилет жыртылат. Эскилет жыртылат, бул биринчи тарабынан, экинчиден санэпидем жагынан ошол, андан көп колдонсо болбойт. Үчүнчүсүнөн бул стандарт. Китептер бул стандарттарга баш ийет да. Окуу стандарты, окуу стандартынан сабак берүү стандартына. Мисалы, 10 жылдагы артта китеп менен азыр сабак бере албайсыз. Анткени азыркы учурга ал дал келбейт. Андан кийин 2018-жылы жаңы китеп деген мекемеси түзүлгөндө ошо жаңы китептер келген болчу. Бул 5-6 класстардагы китептер келип, биз ошо жаңы китептерди ижарага бердик да. Ижаранын баасы 25 сом. Бул болсо 25 сом болсо бир китеп сата албайсың. Ошо 5 жылга көбөйтсөң 125 сом болот. Ошол китеп болсо бир жылда 5 жылдын ичинде, бир циклдын ичинде кайра өзүн актап чыгат. Эгерде 100 китеп болсо, 100 китеп ижарада болсо, 5 жылдан кийин кайра 100 китеп сата алабыз. Мисалы айтып кеткенде, ошондо мамлекет ал жакка акча бөлүп бергенге кажети кереги жок болот да. Эгерде ижарада китептердин баары болсо, баары тең ижарага берилсе, анда өзүнүн эле ижарасынын акчасын эле кайра жаңы китеп алып бере беребиз. Ошол максатта мамлекет чоң акча бөлүп бергенге андай потребность кереги жок болот да. Механизм аренда, ижара аренданын механизми бул өзүнө кайра басып чыгаруу. Жана ошол жерде болсо механизм иштегенде бул мектепте администрация, китепканачы, мугалим жоготпойт. Ар бир ата-эне өзүнүн баласына төлөйт. Ар бир мектептин өзүнүн коду бар. Бул мобилдик тиркеме аркылуу төлөй, кошелек аркылуу, терминал аркылуу, банк аркылуу,
онлайн түрүндө же банкка басып төлөсө да болот. Андай шарттарда түзүп бергенбиз. Ал төлөгөндө сайтка, жаңы китептин сайтында ар бир мектеп канча акча сом чогулганын көрө алса болот. Китеп Chekit.org Chekit деген сайтыбыз бар. Жаңы китептин официалдык сайты. Ошол жерде жыл сайын канча акча чогулган. Ар бир мектеп канча акча чогулталган, ошонун баарын ачык түрдө көрсөтүп турабыз. Андан кийин ошол ижаранын негизги максаты бул китептер басып чыгаруу. Ошол механизмди биз ишке ашырдык. Аны киргизиш абдан кыйын болду. Биринчиден, анткени түшүндүрүү иштери аябай көп болду. Андан кийин ошонун баарын санаш үчүн, системаны иштетиш үчүн биз атайын программаны киргиздик да. Бул автоматташтырылган маалыматтык система деп койгонбуз, жаңы китеп деген аты менен. Ал нерсе болсо, китепканачылар жыл сайын отчет чогултат. Мисалы, мурункуга чейин карап келелик, бизге чейин, жаңы китепке чейин. Жаңы китептен кийин маалымат чогулткан механизмдерди түшүндүрүп кетейин. Мурун болсо, кагаз түрүндө болчу отчеттор. Мисалы, китепканачы кайсы китеби бар, кайсы китеби жетишет, жетишпейт. Ошонун баарын кагаз түрүндө жазчу. Журнал түрүнөн кайра кагазга өткөрчү. Кээ болсо, компьютер бар болсо, алар Word түрүндө жазып набирать этчи. Аны болсо райондорго берчи. Элестетиңиз, ар бир район, ар бир мектептен ошо маалыматтар чогулткан канча убакыт кетет. Анан райондор баарын чогулткандан кийин Аблано берип, Аблано Билим берүү министрлигине берчи. Анан Билим берүү министрлигинен бир адис болуп отуруп, бүт баарын кошуп чыкчы, бүт областтарды. Бир отчет чогултуш үчүн, бизде канча китеп бар деген отчет чогултуш үчүн 3 айдын убакыты кетчи. Ал отчет бул жак эме министрликке жеткичекти ал өзгөрүп башталган дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Ошол 3 айдын ичинде бир чогулган эме отчет болчу да. Анын отчеттун аты D10 деген болчу. Жаңы китеп мекемеси түзүлгөндөн кийин биз да ошол көйгөйдү көрдүк. Ал көйгөйдү чечиш үчүн биз партнерлорго кайрылдык. Азия өнүктүрүү банкы бизге абдан жардам берди. Билим берүү министрлиги колдоосу менен биз ар бир китепканачыга компьютер алып бердик. Бул 2139 компьютер Кыргызстан боюнча ар бир китепканада компьютери бар, принтери менен иштей турган бүт компьютердун техникасы менен алып бердик да. Андан кийин аны алып бергенден кийин бул 2 жылдарда жеткирип бердик, ар бир мектепке жеткирип бердик. Андан кийин башка көйгөй пайда болду да. Үйрөтүш керек. Үйрөтүш керек деген. Туура айтасың. Кээ бир китепканачылар мышка дегенди кармагандан корккон болду. Кол менен түртүп койгондор болду. Аны кантип иштейм деген максат болду. Анан бизде колл-центрлерге да кайрылган, компьютер иштебей атат, эмне кылабыз депчи. Андан кийин видео звонок менен чалып карасак, компьютер токко сайылбагандар да болуптур. Андан кийин ошондой ар кандай кызыктуу зарядкалап койдум деппи? Ошондой күлкүмүштүү эмелер да көп болду, бирок иштегендер да бар болду. Иштебеген биринчи жолу көргөндөр да болду. Ошол менен биз тренерлерди даярдап, ар бир мектепте, ар бир районго өзүбүздүн күчүбүз менен, партнерлордун күчтөрү менен баарын тренинг өткөрүп, бүт баарын 2000ден ашык китепканачыны окутуп чыктык. 3 күндөн, 2 күндөн офлайн, онлайн түрүндө да окуттук. Андан кийин ошону окутуп бүткөндөн кийин жаңы китеп система жасаган, жаңы программа жасаганбыз. Ал жерде болсо жана айтып кеткендей D10 деген кагаз түрүндө отчетту электрондуу түрүндө чогулткан болду да. Мисалы, сиз компьютерде отуруп, өзүңүздүн фондуңузду толтуруп жазып койсоңуз болду. Автоматтык түрдө райондук адис өзү көрө алат. Өзүнүн районунда канча мектепте канча китеби бар, канча жетишет, жетишпейт. Район болсо автоматтык түрдө Аблано көрө алат. Андан тышкары Билим берүү министрлиги Кыргызстан боюнча ар бир район боюнча, ар бир область боюнча, ар бир мектеп боюнча база толук көрсөтүп алат да. Мисалы, ал бир база. Мисалы, мага бир Талас областы дейлик. Ошо Талас областты көрсөк болот. Жок, мага өзгөн району керек десе, өзгөн районун көрө алат. Жок, мага Ысык көл областы боюнча Каракол шаары эле керек десе, ошо Каракол шаарын көрө алса болот да. Бул механизм кандай десем, абдан көп убакытты экономика, көп убакытты кыскартты да. Мисалы, баягы 3 ай убакыт кеткенди, эми күн сайын отчеттор жасаса болот. Ошо D10 электрондук форматты ишке ашырдык быйыл.
кээ бир мектептер кире элек, анткени ал жакта интернет жок болгон үчүндөн тоолуу аймакта жайгашкан мектептер бар. Бирок аларга биз башка вариант жасап, ошону ишке ашырып киргизип койгонбуз да. Азыр жакынкы арада ошол маалыматтар ачык түрдө чыгат. Ар бир адамдар, жарандар, ар бир эмелер, райондогулар көрө алат да. Бул мектепте монча китеп бар экен, бул жетишпейт. Андан тышкары краудфандинг кылганга да статистика болот, анализ кылганга да статистика болот, ачык маалыматтын баарын чыгарабыз да. Жана ал менен токтобостон биз да чоң көйгөй көрдүк, көп анализ кылдык. Мисалы, биздин негизги максат бул ижара менен иштөө. Ижара жакшы иштеш үчүн биз өзүбүздүн китепканачылар менен да жакшы иштеген план койгонбуз да. Эгерде китепканачы жакшы түшүндүрүп берсе, ата энелерге эмнеге ижара топтолот, ал китеп кайра мектепке келет деп туура түшүндүрсө, анда ижара жакшы иштейт да. Ошол үчүн биз ушундай курс койдук, китепканачылар менен иштөө. Алардын статусун көтөрөбүз деген чоң план койгонбуз. Мисалы, китепканачы бул азыр завхоз менен технический персонал менен барабар. Биз азыр ошо чоң план койгонбуз, китепканачы педагог деген статуска коюш керек. Анан стереотиптер аябай көп экен, тилекке каршы китепканачы бул жанакы айтып кетпедимби, завхоз депчи, байкуш завхоздорго кечирип койгула, тийишпей эле коеюн. Бирок тех персоналдарга барабар депчи. Анткени тех персонал деген бул китепканачы туура эмес да. Анткени китепканачы бул жана айтып кеткендей стереотип болуп калбады. Бул китеп алат, анан китеп берет деп. Китепканачынын жумушу абдан көп. Ал балдардын эң негизги максат китепканачы бул болсо балдарга консультация берүү. Кайсы китеп окусаң кандай маалымат аласың. Балдардын окуганга сүйүүсүн көтөрүү эң негизги максат. Бирок бизде стереотипте ушундай болуп калган да. Ошол нерсени бузабыз деп биз мурдагы жылы Кыргызстанда биринчи форумду өткөрдүк китепканачылардын. Кыргызстан боюнча бул жылы 2021 жылы. 2020. Быйыл экинчи быйыл да өткөрдүк, бирок башка форматта өткөрдүк. Биринчи жолу 2021 жылы китепканачылардын биринчи форумун өткөрүп, ал жерде болсо ар бир райондон, ар бир областтан өкүлдөр келди, китепканачылар келди, методисттер келди, 200дөн ашык адам келип, ошо китепкананы биз барбыз. Бизде мондай көйгөйлөр бар. Биз деле элбиз. Алар эл, биз барбыз, биздин көйгөйлөр бар. Аны өйдүнкү уровеньде чечилбесе, ылдыйкы уровеньде чечилбейт деп чоң резолюцияга пландар койгонбуз. Жыйынтык болду? Жыйынтык болду. Ошонун арасында компьютер бар болчу, аны ишке ашырдык. Андан тышкары статус педагог деген эме кеткен болчу, кандай десем, шарты кеткен болчу. Аны Кудай буйрса билим берүүнүн мыйзамына киргиздик. Китепканачы педагогдун статусуна барабар деген пунктту киргиздик. Аны киргизгенге да көп документтерди даярдап, обоснованиялар жасап киргиздик. Кудай буйрса, эгерде жогорку кеңештен өтүп кетсе, ошо билим берүүнүн мыйзамында китепканачы педагог деген эме болот, статус пайда болуп калат да. Андан тышкары китепканачылардын квалификациясын көтөрдүк. Азыр аны менен токтобостон китепканачылардын бизде эки жерде квалификация көтөргөн жер бар. Арабаева менен БГУда бар. Алардыкында сүйлөшүп, азыр онлайн окутуу киргизүү деген ишке ашырып жатабыз. Мисалы, региондон кээ бир адистер бар экен. Мисалы, онлайн бар, офлайн бар окуп келсеңер, жарайт, а онлайн окусаңар жарабайт депчи. Бул стереотип да. Ошол үчүн эгерде китепканачы онлайн окуп, онлайн тест тапшырса, ошо электрондук түрдө сертификат алсын деген нерсени да чуркап жүрөбүз. Бул болсо эң негизги эмне болот? Жумуштан эле квалификацияны көтөрсө болот. Андан тышкары биз мотивация жагына да көңүл буралтабыз. Мисалы, жана айтып кетем, биринчи форум кылдык. Ошол жакка коюлган резолюцияларга ишке ашырдык. 2022 жылы кыргыз тилчилер менен китепканачылардын форумун кылдык. Ал жерде болсо мыкты китепканачылар чакырдык да. Биринде болсо ар бир райондон өкүлдөрүн чакырсак, экинчи форумда ар бир
татыктуу дейт айтсам, активдүү десем эме адашпайм да. Анткени ошо 1 жылдын ичинде биз ар кандай конкурстар кылдык. Видео конкурстары кылдык, алар болсо 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин видеолор тартып жиберишти. Тесттерди кылдык, алар тесттерин өткөндөрдү, жана активдүү соцсеттерде катышкандарды да чакырдык. Бул болсо негизги максат, экинчи форумдун негизги максаты бул TEDx форматта кылдык да. Бул жерде болсо китепканачы кантип өзүнү алдыга алып кетсе болот деген. Кантип өздөрү долбоор жазып, кантип долбоорлорду алып келсе болот. Кантип ошо форумдан жакшы спикерлер болду. Мисалы бир спикерлер өзлөрү китепканачыларбы? Өзү китепканачылар болду. Биз практиктерди алып келдик. Теоретиктер эмес, практиктер өздөрү айтып берди. Мисалы, бир китепканачы болсо, өзүнүн айылында китеби жок жан келген экен китепканага. Андан кийин иштеп атканда китептер аз экен. Ошо китептерди көбөйтүш үчүн айылдын баарын чогултуп, айтканда краудфандинг го, ошондой шерине кылып чогултуп, китептерге акча чогултуп китеп алып келди. Аны менен токтобостон акимиятка барып, акимияттан кечке кагаз жазып, эметип жүрүп, аягында результат менен китептерди толтуруптур да. Бизде китеп жок, бизде полка жок деле отыргандар да бар. Бирок андай карабастан башка китепканачылар бар. Долбоор жазып, же спонсор таап, ошону өнүктүрүү. Андан кийин китепкана деген жер бул мурункудай классикалык түрдө форматта болбой калды деп айтсам туура да. Ал китепкана трансформация болуш керек. Китепкана бул балдардын жакшы көргөн жери болуш керек. Мисалы, бир угулга келип, мисалы, мындай сонун картинкалар болсо, тиктоктор эмне жаманбы? Балдар ошол жерде жүрөт. Бир жерге отуруп алып, долбоорлор жасаса жаманбы? Айыпталыштыралы депсиздер. Ошондой жаңы форматка өткөрүш керек болуп атат да китепканаларды. Ошону өткөрүш үчүн кандай кылыш керек? Өйдө жактан ылдый түшүш, бул кандай десем, жасап коюшат, бирок эффективдүү болбой калышы да мүмкүн. Эгерде инициатива ылдый жактан өйдө кетсе, ошондо биз өз оюбузга жетебиз да. Анткени аларды биз кечке эле мотивация кылганга күч кетирбесек болот. Анткени алар өздөрү мотивация кылышат. Жана китепканачылардын сообществолору түзүлгөнгө аябай сүйүнүчтүм. Алар болсо группа кылып, WhatsApp группадан ачып, китепканачылар өздөрүнүн көйгөйлөрүн сүйлөшүп баштады. Өздөрүнүн эмелер кантип мурда андай байланыш жок беле? Андай байланыш жок болчу. Ошол мактанбай эле коелук, бирок бул болсо жаңы китептиндей бир кичине жетишкендиги болот деген айтсам да болот. Анткени эң негизги максат бул балык бере бербей, удочка бериш керек да. Анткени өздөрү өзүн багып кетсе, өздөрүн өнүксө, бизге да жакшы, мамлекетке да жакшы. Жана балдарга да жакшы да. Андан кийин ошо система жөнүндө айта кетсем, жана сиз айтпас, интерактивный депчи. Ал жакка токтош үчүн ошо айтып кетпедимби? Ошо интерактивныйга кетиш үчүн биз ошо көйгөйлөрдү чечтик да. Биринчи инфраструктурдук вопросту чечтик, бул болсо компьютер, техника. Экинчи квалификационный, бул болсо жана знания, билими, компьютер менен колдонгону. Үчүнчү этабы бул болсо өздөрүнүн активдүүлүгүн көтөрүү. Азыр 4-чү этап болсо бул биз аналитиканы бере алабыз. Мисалы, бурун отчеттун бир эле түрү бар болчу. ДОН депчи. Азыр болсо китепканачылар мен аябай жакшы көрөм, ошолордун китепканачыларды. Алар мага жаза башташты да. Мондай кылып отчет чыгарсак кандай болот депчи. Идея бере баштады. Ошол нерседен биз ошо системага киргизе баштадык да. Ал системада мисалы нехватка учебников деген атайын бир отчет жасап бергилечи дейт. Ал да аябай жакшы. Мисалы мектепти басып канча китеп жетишпейт десе, бир кнопканы басып туруп распечатка кылып алып, же электрондук почта аркылуу жиберип коет. Боттан даяр. Андан тышкары канча китеп арендада деп ошол отчетто чыгарат. Андан кийин канча китеби эскирди, канчасы жаңы деп азыр алдабастан бир 7-8 түрдө отчет онлайн түрүндө даярдап калды. Бир маанилүү суроо болуп атат да, башында деген жана китепканачылар деген ата-энелерге түшүндүрүү иштерин да жүргүзүш керек деп эдиңизби? Эмнеге ижарага берилет депчи? Чыны менен мамлекеттик мектептердин баарында китептер жеткиликтүү бекер болушу керек деген эреже бар да, туурабы? Жок, ал жерде туура эмес. Анткени китеп бул инструментарий да. Инструментарий, эгерде биз азыр ижараны киргизбесек, биз китепсиз да калыш мүмкүнбүз. Же экинчи анда жаңы китептин максатын, негизги максаты бул китептерди жеткирип берүү.
мамлекетке жардам берүү тарабынан да акчанын фондун чогултуп кайра китеп алып берүү. Эгерде мамлекет жыл сайын баягы айтылган акчаны бөлүп бере берсе, анда жаңы китепке кереги жок. Анда жыл сайын ошо жетиштүү китептерди алып берип басып турса, эмнеге сурадым, ошо ата-энелер түшүнүп, ушундай түшүнбөстүктөр жоюлдубу деп сурап атам да. Ал бар, жакшы, аны исследование кылынган болчу. Ошо ижара боюнча сайт, билим берүү министринин сайтында бар. Ал эме изилдөө. Көбүнчө ата-эне сүйүнүштү. Ижарага. Анткени 25 сомго 10 китепти алса, 8 китеп алса, 1 жыл үчүн. 1 жыл үчүн 200 сомго атат. А сатып алсаң да кымбат. Сатып алса, тилекке каршы бир китеп 200 сомдон болсо 8ге көбөйтсөңүз 1600 сом кетирет. 200 сомду жылына төлөп койгон бул ата-энеге да жеңил. Андан тышкары биз льгота да берилет, жеңилдиктер берилет. Ошондо 5 ата-энеси бар, 5 баласы бар эмелерге берилет. Бир сироталарга берилет, лоозу адамдарга берилет, балдарына, баткендик эмеге катышкандарга да берилет. Ошондой льготалар бар. Түрлөр ошолорго жеңилдиктер берет. жакшы экен. 50%дан 100%га чейин берилет. Ошондо жана жыл сайын мурда деген мамлекет тарабынан китептерге деген 120 миллион которулуп турчу, ал жетишпеген үчүн биздин мекеме ачылды деп атасыз. Ошондо сиздердин мекеме иштеп баштагандан кийин ал 120 миллион бөлүнбөй калды. Туурабы? Алар акча бөлүнүп турат, бирок ал 5-6 класска албайт. Алар 6 класска алат, 7 алат, 9 алат, 10 алат, 11 алат. Баары тең жаңы китеп болгондон кийин биздин системага түшкөндөн кийин ижарага болду, мамлекет уже китеп алып бергенге, акча бөлүп бербегенге эмеси кереги жок болот да. Мисалы азыр биз 5-6 бирок азырынча бөлүп берип атат жыл сайын 120 миллион. Азыр 5-6 эле алып берген. 7-8-9дан там 2-3 китептен бар, азыр жаңы быйыл эле алындык. Калган китептердин баарын алып берип, толуктап китептер, жаңы китептер берсе, болду, кайра 5-6 албайт. Эмки жылы биз 5-6 класста китептерди алабыз, ижарага топтолгон акчага. Мамлекет ал 5-6га төлөбөй, андан көрөк ал 8-9 алып берсин. Дагы 3 жылдан кийин, 2 жылдан бери 7 класста информатикалар берилип атат, 7-8-9 класста 3 жылдан кийин кайра биз информатиканы кайра чыгарып берип коебуз. Ошондо сиздердин отчетторго карап, кайсы китептерге муктаж, кайсы китептер керек, куралдар керек, ошого жараша жана 120 миллиондон дагы жаңы китептер кошумча алынат. Жаңы китептер алынат. Биз ошолорду ижарага берип, биз кайра ошо китептерди кайра жаңы алып берип турабыз. Бизге автор айырмасы кереги жок. Мисалы 5-класс математика болсо, 5 жылдан кийин 5-класс математиканын автору башка болобу же бирок татыктуу математика болсо, ошону алып беребиз да. Биз авторго эмеге байланышпайбыз. Биз класска жана предметке эле байланышабыз. Сиздер тарабынан могу жаңы китеп мекемеси тарабынан алынган китептерди кайдан аласыздар? Биздин азыркы учурда биз болсо закупка Govkg деген сайт бар. Ошол аркылуу эле биз тендер кылабыз. Биздин мамлекеттик басылма жок, Азырынча жок, бирок жакында буйрук чыкты. Учкун менен иштешүү. Азырынча ал механизмдер иштелип жатат. Эгерде ал толугу менен чыкканда биз ошол жак менен иштешебиз. Бардык мамлекеттик машиналар бири-бири менен системдүү иштесе көбүрөөк эффективдүү болот беле деген ойдо сурадым да. Аны эме буйрук эме чыкты да. Эми буйрса, балким ишке ашса, ошол менен иштешебиз. Планда бар, Ооба, туура айтасыз. Андан кийин интерактивдүү жакка токтой элек. Ошонун баарын жетиш үчүн, интерактивге жетиш үчүн азыр биз ар бир мектеп акча чогултулду да. Ар бир мектеп, мисалы 50 миңден 100 миңге чейин акча чогултулган мектептер бар. Кээ бир мектеп 150 миң чогултулган бар. Эми ошо чогултулган акчасына кайра бизге заявка берип, кайра чогултулат да. Биз болсо анын жерди жөнөкөй система менен токтобой, бул интерактивный система кылып койдук. Мисалы кагаз түрүндө мага бул китептен оноо керек дебей, алар онлайн түрүндө эле, интернет магазин форматында эле кайра өзүнүн китептерин заказ берет. Бул эмне жеңилдик эмне болот? Ар бир китепканачы директор менен тандап, аягында кагаз түрүндө чыгат, ошого да печать коюп коет. Ошону бириктиргенден кийин биз болсо ар бир районго чалып, бул мектеп заявка берген жок, бул мектеп заявка берген жок деп баарын онлайн түрүндө ала алабыз да. Бул да жаңы ноу-хау десек да болот. Анткени заявканы топтош абдан кыйын да. 2000 киши менен иштешип көрсөңүз, аябай кыйын. Система болсо ошонун баарын жеңилдетет да. Бул система, учет, бул инструментарий десем туура. Бирок ошол инструментти жакшы колдонсо,
жеңил да болот жумушка да, так болот жана точно прогноз да кыла аласың да. Запас канча бар, канча жок. Мисалы, көйгөйлөр эмнеден болушу мүмкүн? Мисалы, ал 5-класска алып атабыз, бирок системада карайт. 4-класста, 3-класста канча бала бар. Эгерде мисалы 10 китеп болсо, 10 китеп алсам жетеби, жетпейби? 4-класста карайт. 12 бала окуйт экен, 3-класста там 8 бала окуйт экен. И ошентип средний кылып туруп бир 12-нчи алып коет да. Анткени тиги балдар жылганда эмки жылы китеп жетишүү болгонго. Азыркы малда 5-6-класстын көйгөйү аз. 99% жетиштүү десем адашпайм, анткени 5-6 класс ошол толук менен эметилген, жетишкен да. Көйгөйлөр бар, бул 5, 6, 7, 8, 9 класстагы китептер. 1-4 класстагы жаңы китептер, бирок быйылга жаңы алышат. Анткени азыр жаңы стандартка өтүш керек, 12 жылдыкка өтөт. Ошо нерселер бар да. Ошо процедуралар менен прогноз кылганга да биздин система аябай жеңилдик берилген да. Ижаранын акчасы кайда кетет? Анткени ал бир эле мектептен, бир эле ата-энеден, бир эле окуучудан алынбайт да. Республика боюнча канча көлөмдө келип атат, Республика боюнча жана башында айтып кетпедим беле, сайт kitep.org.kg деген сайты бар. Ошол жакка кирип, ар бир мектепте канча акча чогулганын көрө аласыңар. Экинчиден, ата-эне төлөгөн акча эмнеге ата-эне эмет атат? Баягы бир эме айтып калышты. Ижарага берген китептердин эмеси, состояниясы жөнөкөй бекер берген китептердин жарашына эме экен. Жакшыраак карашат экен да. Анткени ата-эне 25 сом төлөсө деле, ошол китебин пленка менен жабып, ушундай нерсени мага китепканачылар айтты. Ижара берген сайын ата-энелер китептерди кичине байоо карайт. Ошону карап калыптыр. Бул болсо кандай десем, бекер берилген нерсени тилекке каршы канча андай карабайт. Бекер окуат, баркы жок. Адамдын психологиясы же бул кандай бир факторбу, бирок ижара бердим, мен акча төлөдүм дегенде кичине кандай багууларга карайт экен да. Аны айырып салбагыла. Анткени айырып салса, ал кайра китеп алып бериш керек. Ответственность кичине чоңураак болуп калат экен да. Бул деген Кыргызстандын ичиндеги эле маселе. Кыргызстан өз алдынча чечет. Башка мамлекеттер менен иш алып барабы, барбайбы? Жакшы суроо бердиңиз. Азыр Кудай буйрса жаңы пландар койдук. Иштөө тарабынан мисалы китепканачылардын квалификациясын көтөрүү Кыргызстандан эмес, башка чет мамлекеттеринде окутуу жагына азыр пландап сүйлөшүп жатабыз да. Кайсы мамлекеттер? Жакынга арада, мисалы азырынча СНГ жагына карап атабыз, анан дальше зарубежный. Бирок аны менен токтобостон биз атайын китепканачынын блогу деп баштадык. Бул болсо YouTube каналда жайгашат. Ал жерден болсо биздин досторубуздар, тааныштардан суранып атат, китепкана барса видеого тартып бергиле, обзор кылып бергиле деп. Азыр Япониянын обзору бар, Американын китепканасы бар, Анкаранын китепканасы бар. Ошо YouTube'да Анкаранын китепканасы, музей. Ошо чоң музейди биз онлайн түрүндө тарттыртып, обзор кылып, китепканачыларга блог ачып бердик да. Бул болсо китепканачыларга көңүл буруп аткан турайбызбы, биздин квалификациясы көтөргөнгө да мотивация болот. Бир кичинекей углды көрүп, жакшы экен деп, ошо углды өзүнө жасатса эмне жаманбы? Анан кийин азыркы серияда биз ошо мамлекеттин кандай десем, чет мамлекеттеги видеоблогдор кылып атабыз. Эми болсо Кыргызстанда ичинде китепканачылардын активдүүлүктөрүн көрсөтөлү деп атабыз. Көпчүлүк китепканачылар өздөрү аракет кылып өз алдынча жанагындай толтуруп деп атпайсызбы, чуркап демирчилерди таап долбоор жазып деп. Анан эң алдыңкы китепканачы же эң алдыңкы китепкана деген сыяктуу сыйлык берген ушундайлар бар, сынактар жүрөт. Быйыл бердик. Быйыл болсо китепканага системасына салым кошкон адамдарга бердик. Бир 10го жакын адамга бердик. Мисалы, ошо китепканачынын блогунда 4-чү чыгарылыш болуш керек. 3-чү чыгарылышта карасаңар, ошо TEDx форматта атайын блог жасаганбыз. Форум кылганбыз. Ошол жагын толук маалыматын чыгарганбыз. Ошонун башында көрсөңөр, бул жерде китепканачынын Байилинов китепканачысынын директору Роза Акибаевны алды, Жылдыз Сатарын алды, АБРдын өкүлдүгүнөн. Нурайым деген айым алды, Таласта Аблоновдо иштечи. Китепканачы Кимия деген эже алды, Жалал Абадтан алып, китепканачылардын гимнин жасаган автору. Андан тышкары көп эле эжелер, агайлар алды да. Анан кийин конкурс жөнүндө айта кетсем,
2 жыл артта, жок, 1,5 жыл артта конкурс кылганбыз да. Ал конкурстун идеясы биринчи форум кылганда китепканачыга арналган ырда жок болчу экен. Бир да сап жок болгон да. Анан кийин ал презентация жасап атканда мен издедим. Google'dan издедим, таппадым. Бизде ар бир райондун, ар бир областтын китепканачы группаларыбыз бар. Ошолордун баарына сурадым. 2-3 ыр чыкты. Анын арасында китепке арналган ырлар экен. Анан бири болсо китепканачыга арналган бир 2 сап бар экен да. Кандай болбойт деп орусча издесем бар. Аябай сонун ырлар бар экен. Башка тилде карасам бар экен, английский тилде Librarian деп бар экен, посвященный. Анан кийин эмне кыргыз тилде? Мейли. Кыргыз тилчилерге бар, кыргыз тилине бар дейм. Китепке бар, мугалимге бар. Эмне керек болсо дене тарбиячыга бар дейсиз. Анысын билбейт экен, уккан эмесмин, бирок балким бар болуш керек. Милицияга бар да, врачка бар. Анан кийин китепканачы жөнүндө укпаптырмын. Анан кийин туруп конкурс баштадык. Анда Элсом деген партнерыбызга кайрылдым. Приз жагынан жардам бересиңерби деп кайрылсак жардам беребиз дешти. Анан конкурсту баштадык. Энтузиазм менен баштаганбыз. Алда болсам бир 80ден ашык, 100гө жетпей конкурсанттар келди. Ырлар түрүндө жиберишти. Положение жазып, ошо конкурста объявлять эттик. 100гө жакын келди, 1-2 айга жетпей. Анан кийин ал жерде жюрилер китепканачылар болду. Активдүү китепканачылар, китепкана менен иштегендер болду. Ал жерге ошо конкурс кылганда мен чогулткам да. Ал конкурска мен катышкан жокмун да. Отборгочу. Ал жерде 4 эже катышты, 4-5 эже катышты китепканачы. Мен ал жерден атын жөнүн баарын скрывать этип, распечатка кылып берип койдум. Бал койгула депчи. Баартан баары бал бүткөндөн кийин анан расшифровка кылдым да, ким биринчи место утты депчи. Биринчи местода ошо Кимия Тагаева деген эже утуп чыкты. Бул Жалал Абад областынын Жалал Абад шаарынын китепканачысы. Өзү китепканачысы жазып чыкты. Анан кийин 2-3 местода утушту. Биринчи местога планшет бердик. Ошо биздин дөмөрчүлөрдүн арасынан. Экинчи местога алда болсам телефон бердик. 3-нчи местога умный часы берип, анан 4-нчи, 5-нчи, 6-нчы жакшы эмелерге китептерди бердик да, сувенирдин катары. Анан ыр жаздык, ошо менен токтоп калдык. Токтобогон жокпуз да. Ыр болду. Анан кагаз жиберип койсок эмне? Кызыксыз болуп калат деп. Анан кийин Facebookка отуруп алып, тапкан ырчылардын баарына жаза баштадым. Чын эле обон жаздыңыздар. Азыр ошо жазатпайбы? Анан кийин ошол обон жаза баштадык. Обон жазып, китепканачыларга ырдап бербейсизби, жеметпейсизби деп акындарга да кайрылдым, ырчыларга да кайрылдым, баарына кайрылдым. 2 жооп берди. Анан кийин бизге Нурчолпон деген ырчы кызыбыз, композитор. Мен обондо жазып берем, ырдап берем деди. Аябай сонун болду. Ошо обондо жазып берди, анан ырдатып, звук студиядан жаздырып, жардам берди бизгечи. Менден салым болсун деп ошо эметти. Анан кийин музыкада пайда болду, китепканачылардын ыры. Ошо менен да кайра эле гимн жазыпсыңар. Гимн жазылып калды. Ошо менен кичине кандай десем, аягына чыккан эмеспиз да. Анан туруп китепканачылар менен сүйлөшүп, Роза Калыевна жардам берди. Патент, кыргыз патенттин китепканачысына директор да жардам берип, инновационный библиотеканын место съемкага да беришти да. Эми клип тартасыздар. Анан клип тартып койдук. Тартып койдуңуздар. Азыр YouTubeга кирип, Нурчолпон китепканачынын клиби, китепканачынын гимни десеңер, ошо клип чыгат да. Бул болсо биз мектеп китепканачылары деп бөлүнгөн жокпуз. Биз китепканачылардын гимни деп бүт баарына эметтик. Жалпы арнадыңыздар. Жалпы арнадык. Анткени тилекке каршы китепканачылар ар кандай бөлүнгөн эмелер бар да, секторлор. Мисалы биз айылдык китепканачыларбыз дейт. Кээ бирлери болсо биз университеттик китепканачылар. Банда деңиз өзүнүн чыгарасыз. Жок, анда кандай десем, анткени алар өзүнүн кругтарында жүрүп, бири-бири менен кандай десем, интеграциясы жок да. Анткени алардын өзүнүн механизмдери башкача, жумуштары бири-бири менен алмашканга кандай десем, жумуштар туура келбейт да. Анан кийин бирок мектептер отдельно болуп калган, вуздар отдельно, публичный библиотекалар отдельно, айылдык китепканалар, алар жакын айылдар бири-бири менен кезигет, алар отдельно да. Анан кийин эмнеге бөлүнө беребиз деп, анан кийин ошо общий жалпы китепканачыларга деп
ошо гимнди посвящать эттик да. Анткени китепканада ошо гимнди жасаганда, тандаганда университеттин китепканачысынын өкүлү болду. Мектептин китепканачысынын өкүлү болду жюриде. Публичный китепканачысынын өкүлү болду. Ошо баарын кылып, бул биринчи шаг деп айтсам адашпайм, анткени ошо бириктириш керек болчу да. Андан кийин ошо клипте кетип, музыка да чыкты. Бул 2021-жылы декабрларда чыкты. Вот 1 жыл болот жакында. Kılımlarda karıttan, gidip sinek karıttan, hançatın yazıcı, canı gidip yazışkan. Kılımlarda karıttan, gidip sinek karıttan, hançatın yazıcı, elge gidip yazışkan. Эми кино кылабыз деп атабыз. Китепканачылар жөнүндө сериал тартыңыздар буюрса. Кудай буйрса. Квалификациясын көтөрүү үчүн китепканачылардан жана СНГ башка коңшу мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат депчи. Анан аларда да ушундай ижарага берүү ушундай методдор иштейт бекен, механизм? Андай механизмдер бар. Мурдатан барбы? Же аларда да кийинчерээк жандандыбы? Маалымат чогулттуңуздар да? Алар жөнүндө албетте бар. Мисалы, Өзбекстанда бар ижара боюнча, жакынкы арадагылар карасак. Мисалы, Арменияда алар болсо 1-класстан 11-класска чейин баарын ижара кылып киргизип койгон да башында. Алардын опыты да жакшы, көрсөк болот. Анткени алардын механизми 1-ден 11-класска чейин бүт баарын алып берген. Алдабасам Всемирный банк АБР менен алып беришкен. Бизде да АБР ачып берген ошо китептерди. Фондду. Ошонун негизги максаты ошол бир алып бергенден кийин механизм өзү сразу кеткен да. Иштеген. Анткени бизде болсо 5-6-ны ижара берип атабыз. Акырын 7-8-11ге чейин кетсек, анан кийин жаңы китептер чыккан сайын бере беребиз да. Аларды болсо биз киргизип салып, анан кийин бир жакшы жери мен оюм боюнча, жеке оюм боюнча алар болсо азыркы жакын кошунаны карасак, Казакстан менен Өзбекстан. Алар болсо популярдык Оксфорд, Кембридж деген китептер бар. Издательстволор. Ошолорду адаптация кылып киргизип коюшту да. Ошол нерсени да бир жагын туура көрөм, анткени 400 жыл, 500 жыл жазган китептер, издательстволор, мировой китептер, Малайзия менен өгөнөккөн китептер, Европа, Африкада колдонулат, Арабияда колдонулат, Кытайда колдонулат англис тилин. Ошолор популярдык китептерди киргизип салышкан да. Көйгөй жок, анткени бүт баары готовый да. Эгерде бизде ошол жолго да түшсөк туура болот деген ишеним бар. Анткени химия, физика, информатика алар болсо баары эле формула, баары эле теория бир эле да. Закон гравитация бир жерде, баары эле жерде бирдей да. Ошондой сыяктуу эле нерселерди STEM китептерди Аларды ошо жолго түшүрүп тажрыйбасы бар Казакстан, Өзбекстан өзлөрү менен эле кызматташып ошол системаны, ошол китептерди бизге алып келсе болобу? Болот. Анткени Өзбекстанда international версия деген бар. Алар болсо ошо international версияны киргизип коюшкан да. Алар адаптация кылбай. Казактар болсо кичине башка жол менен кетишкен. Алар адаптация кылышты китепти. Ал жакта адаптация деген бул кандай десем национальный эмелерди киргизген да, там одежданы киргизет, там флагты киргизиш мүмкүн, тигини киргизиш мүмкүн. Редакторлор. Кичине редактура. Бирок основной 90% эчтеке өзгөрүлбөйт да. Аны киргизгенден кийин азыр алардыкы алдыга кетүү десем адашпайм, анткени мисалы Өзбекстандан бир университетке тапшырыш үчүн англис тилин билбесең тапшыра албайсың. Сертифицирован там TOEFL же башка форматта өтпөсөң. Эмнеге англис тилин кандай десем коюш керек? Анткени жаңы чыккан маалыматтардын баары, открытиялардын баары англисче. Эгерде программированияны алсак, анткени ал жагынан мен өзүм биринчи жумушум бул программист, биринчи профессиям. Анткени бүт жаңы чыккандын баары англис тилинде чыгат. Анан кийин орусча которулуш мүмкүн. Орусчадан кыргызчага которулганча бир 3-4 жыл өтүп кетет да. Ал маалымат актуалдуу болбой калышы мүмкүн. Ошол үчүн первый источниктерди да кандай десем алган деле жакшы да. Эгерде биз дүйнө жүзүндө чыгыш үчүн мисалы англис тилинде азыр бул билиш керек эмес, уже билиш керек план эмес, бул уже факт болуп калды да. Параллельно Кытай тилин да үйрөнүш керек, мисалы турк тилин үйрөнүш керек. Алар деле жакшы. Дүйнө элине тил менен журулуш керек да. Эгерде
мисалы китепканачыларды мен азыр мындай барьер көрө атам. Мен өзүм жумушумда айтып кетсем, языковый барьер көрө атам. Региондогулар менен шаардагылардын бир документ бөлүшсөң, орус тилинде бөлүшсөң, кичине кыйын түшүнүш. Кыргызча документ менен бөлүшсөм, кээ бирлер түшүнүш да кыйын болуп калат да. Бул болсо эмне көрсөтөт? Бул жөн эле бир стандартты айтып атам азыр. Китепканачылар стандартын биринчи орусча кылганбыз. Ошону жиберип койдук. Анан кыргызча сурай баштады. Мейли деп кыргызча түшүнсөк, кыргызчасын өзгөртсөк, орусчасын да өзгөртүш керек болуп атат да. Анан кийин экөөнө кошуп кичине кандай десем, бул человеческий эле убакыт кетип калат, а так чоң эле көйгөй эмес. Бирок бир тилде түшүнсө, бир тилде эметип билип кетсе да жаман эмес деп ойлойм да. Мисалы, мондай да бир случай болгон, жаңы китеп мекемесинде бизде штатта 8 адам иштейт, 2000 китепканачы менен иштейбиз. Анын арасында бир программист бар, ошо системанын баарын көтөргөн бир программист балабыз эле көтөргөн. Анан кийин китеп боюнча иштеген адис бар. Бирөөсү Американский университетти бүткөн. Англисчеси мыкты, орусчасы мыкты. Бир бала болсо Баткенден келген, программист бала, советский бала иштеп кеткен азыр. Ал бала болсо кыргызчаны мыкты билет, орусчаны на уровне, кандай десем, пользование, бирок англисчеси да мыкты да. Ошо бир функция, китепканачынын функциясын жасаганда англисче иштештик да. Анткени программист англисче жакшы түшүндү, менеджер болсо орусча түшүнсө жакшы түшүнбөй, англисче түшүндүрүп, ошо бир функцияны жасаш үчүн англис тилинде иштедик да. Вот биздин случайда ошондой болду да. Бирок бул кандай десем, бир язык болсо, айырмасы жок, программирование тилинде болобу же нормативка тилинде болобу, бир тил менен иштесе жеңилирээк болот да. Бирок баарын ошо өткөрүш кыйын да. Универсальный кылыш керек да. Ошо үчүн биздин сайтта 3 тилге чейин поддержка кылат, автоматтык түрдө. Кыргызча, орусча бар. Азыр англисчени биз алып салганбыз. Бирок керек болсо англисче, түркчө, казакча, өзбекче, там башка тилдерди кошуп койгон оңой эле да. Андан кийин мактанып кетсек болот. Бул Кыргызстан боюнча андай система жок да. Биз жасаган китептерди санап учет кылган андай система жок. Эгерде башка китепканаларга карасак, алар болсо Ирбис деген российский система менен колдонушат. Жылына 50 000 сомдой ушундай турат. А биз болсо 2000 мектепке бекер ошондой система жасап киргизип койдук да. Ошо менен да мактансак болот. Анткени бизде Кыргызстанда ошондой система жасап чыктык. Анткени система негизги максат бул адамга жеңил кылыш керек. Что-то көп сүйлөп койдум го? Жок, туура эле. Бизде мисалы жана Евразия биримдиги деген жөн гана экономика, саясий тараптан эмес, ушундай маданият, илим, билим тармагында бири-бири менен кызматташабыз деген эме бар да. Багыт бар да. Анан ошол багытта, ошол биримдиктин жардамы менен кызматташсаңыздар болобу? Ошо аракет кылдыңыздарбы же өз алдыңыздарча эле? Өз алдыбызда иштеп атабыз, анткени ошондой жасаш пайдасы барбы дейм да? Анысын айта албайт экенмин. Мен ал жакта изилдеп да көргөн эмесмин. Биз чын айтсак эртеден кечке эле өзүбүздүн жумушубузду жеңилдик кылабыз деп иштеп жүрөбүз. Буюрса бир жарым жылдык планымда ошо системаны бүтүрүү менен биз уже патенттеп коебуз. Анткени бизде азыр чоң публичный китепканаларга чыгыш үчүн бизге художественный литературанын учету деген керек да. Андан тышкары балага берүү, абонементке берүү жана алуу деген механизм эле ишке ашырсак, бул толук китепкананын системасы болуп калат. Биздин негизги максат болсо бул өзүбүздүн көйгөйүбүздү чечиш керек болчу. Аны чечтик, D10 деген форматты. Эми аны менен токтобостон биз болсо дагы чоң тепкичке кетсек, мен ойлойм бул система Кыргыз Республикасына, биздин билим берүү системасына, андан тышкары китепкана системасына да жардам берет деп ишенем да. Китеп Edugov.kg деген сайтыбыз бар. Ал жакта болсо электрондук түрдө бүт окуу китептерибиз бар. Аны биз пандемия убагында жасаганбыз. Анткени бир жерден керектүү окуу китептерди алып, бекер окуу, бекер системага өзүнүн телефонго, компьютерге болсо көчүрүп алуу, ошо менен иштөө үчүн биз ошону жасаганбыз да.
ошо биздин оффлайн китептерибиз жетишпеген жактарга онлайнда колдонсо болот. Ал ошол сиздер берген, сиздер алган китептер гана, Ол жак- мектеп окуу куралдары гана, башка китептер жок анда, э? Башка китептер бар, эгерде автордук праваны бузбаган китептер болсо. Мисалы биз башка просвещениянын китебин чыгара албайбыз. Анткени алардын эмеси бар, авторский правасы бар. Биз өзүбүздүн китептерибизди, окуу китептер жана окуу керемет деген жакшынакай проекттердин китептеринин баары сайтка жүктөлгөн. 1,5 миңдин тегерегинде китеп бар. Ошо китеп edu.gov.kg деген сайтыбызда. Ал болсо бул негизги максат бул эмнени чечет? Электрондук китепкана. Экинчи бул китеп жетишпесе ошол жактан алып окуса да болот. Үчүнчүдөн бул акысыз бекер платформа. Аябай албырттуу аракеттерди жасапсыздар. Чыны менен мен таң калдым. Башында туура эмес айтыптырмын. Учурашууда сөз башында сиздер ошол технологиянын жардамы менен оор жумушту бир топ ополтоодой жумуш кылыпсыздар, жеңилдетип. Ишиңиздерге ийгилик, келип маанилүү маек керектүү кеп куруп бергениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат сизге.